Жүсіп Баласағын атындағы университеттен гимні жаңғырады. Кыргыз эли Түркістан Автономиялы Республикасынын курамынан 1924 жылы автономиялы област болуп бөлүнүп чыгуу менен улуттук тил, адабият, жалпы эле маданият тармагында иштиктүү аракеттерди көрө баштаган. Ошолордун бири катары 1924 жылы жай айларында негизинен Түркістан Борбордук аткаруу комитетинин 2 пленуму тарабынан жогоруда көрсөтүлүп өткөн чечимди иш жүзүнө ашыруу максатында ошол эле жылы Кара-Кыргыз автономиялуу областтык билим берүү бөлүмү тууралуу 2 токтом кабыл алынды. Бул пленумда Токобаев, Арабаев, Алиев, Поливанов, Буруев, Юдахиндер катышты. Жыйналышта төрагалык кылган областтык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Токобаев мындай деген: Туугандар, көңүл буруңуздар. Тез арада ликвидациялык комитеттин катышуусу менен көтөрүлгөн маселени каттап, аны жөнгө салуу жагын областтык ревкомдон сурайлы. Бул алгачкы жасалган кадам катары каралгандыктан, аны андан ары да мыйзамдаштырып чечүү ниети менен Кара-Кыргыз автономиялуу областынын элге билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында жыйналыш чакырылат. Ага Төрөкул Айтматов, Петр Кузьмич Юдахин жана башкалар катышат. Бул туурасында Төрөкул Айтматов мындай дейт: Пишпек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык деп 5-чи токтом кабыл алынды. Аны РСФСРдын Кара-Кыргыз автономиялык областынын
Советтердин аткаруу комитетинин президиумунун кеңешмесине жолдодук. Токтомдо кара кыргыздардын административдик жана маданий борбору катары саналган Пишпекте аталган агартуу институтун ачуу максаттуу деп эсептелинсин. Ошондой эле бул токтом менен агартуу институтунун убактылуу жобосу да бекитилди. 1925 жылы 17 июнда Орозбаков, Ишпулатов, Артыкбаев, Жакыпбаев жана башкалар катышкан кеңешме болот. Ал кеңешмеде төрагалык кылган Абдыкадыр Орозбеков айтылган ойлорду чогултту. Директор Петр Кузьмич Юдахиндин расмий билдирүүсүнөн улам областтык билим берүү бөлүмүнүн Кыргыз агартуу институтун ачуу жөнүндөгү докладдык каты маселенин чордонун түздү. Советтердин аткаруу комитетинин президиуму областтык билим берүү бөлүмүнүн сунушун колдоп, Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык келет деген 29-токтомду колдоону сунуш кылам. Ташкент шаарындагы Казак-Кыргыз эл агартуу институттарынын даярдоо класстарында билим алып жаткан 60 окуучу Бишкекке которулуп, алардын үстүнө дагы 80 окуучу жаңы кабыл алынуу менен бардыгы 140 окуучусу бар туңгуч улуттук окуу жайыбыз Кыргыз агартуу институту аталып, алгачкы кадамын шилтеген. Бул окуу жайдын алгачкы мугалимдери Юдахин, Данияров, Нааматов, Шамгунов, Абдукаимов жана башкалар болушкан. Бул окуу жайдын биринчи директору Петр Кузьмич Юдахин болгон. Анын сунушу менен окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Данияров дайындалган. Окуу жайдын жааматы Фрунзенин алдыңкы катардагы мугалимдердин ичинен тандалып, 11 адамды түзсө, жардамчылар 5 эле. Алар улуту боюнча орустар, еврейлер болчу. Бара-бара түзүлгөн кыйын жагдайларга байланыштуу агартуу институту Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумуна айланды. Бул урматтуу окуучуларынын бири Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору маркум Зияш Бектенов ошол мезгилде мындайча эскерет. Бүгүн күнү өткөнгө чабыттап, көз салып отурсак, бир кезде Петр Кузьмич директор болгон. Балдарды тарбиялаган мектеп атактуу билим очогу болуп, нукура таланттардын уясы болгон экен. Мукай Элебаев, Касымалы Жантөшев, Жума Жамгырчиев, Узакбай Абдукаимов, Абдылас Малдыбаев, Гапар Айтиев, Жоомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Саткын Сасыкбаев, Мамасалы Абдыкеримов, Масыралы Кырбашев, Өмүркул Жакишев, Касымбек Эшмамбетов, Райкан Шүкүрбеков, Алыкул Осмонов, Хусейин Эсенгожоев, Мидин Алыбаев, Анвар Куттубаева, Сайра Кийизбаева, Даркүл Күйүкова, Бакен Гыдкеева сыяктуу кыргыз искусствосунун ири өкүлдөрү Солтонкул Шамурзин, Сулайман Аденов, Азиз Токтобаев, Мукталы Аманов, Күлүпагонду Чалова сыяктуу мамлекеттик ишмерлерди Ташым Байжиев, Тазабек Саманчин, Жамыйбек Чолпонкулов, Карып Чукин, Сүйүт Керимбаев, Дүйшө Майрыков сыяктуу окумуштуулар Эсенкул Бердыбаев, Мырзакмат Алжанбаев, Азым Коноев, Жукеш Мамбеталиев, Иманкул Темиркулов, Төлөнбай Данияров, Боталы Тынстанов, Абдылда Байымбетов, Мукудин Тавалдиев, Шайык Жамансариев, Зарлык Эстебесов, Ракыйма Берикова, Айша Карасаева, Ак Кагаз Азыкова, Уултай Ботбаева, Зайнакам Белекова, Курман Кыдырбаева, Мариям Туратбекова сыяктуу эл агартуу майданынын көрнүктүү ишмерлери менен бир кезде бирге окуп, бирге тарбия алган кезим менин өмүрүмдүн эң бактылуу мезгили экен. Мен ошого ар дайым сыймыктанам. 1940 жылы башталган каргашалуу согуштун айынан жаңыдан гана түптөлүп келе жаткан институт 41 жылы күзүндө Пржевальский,
азыркы Каракол шаарына көчүрүлөт. Ал эми бул имарат убактылуу аскердик госпиталь болуу менен Куйбышев атындагы аскердик инженердик академиянын карамагына өткөрүлүп берилет. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун окутуучу профессордук составынан жана студенттеринин арасынан согушка кете башташкан. Уюткулуу улуттук университетинин мугалимдери согуш майданында ата мекенин коргоп, эрдиктерин көрсөтүшкөн. Алардын көбү илимий даражаларын жана китептерин таштап, колуна курал алып, фронтко аттанды. Билим берүүнүн устаттары болгон бул инсандар согуш талаасында да өз милдеттерин так аткарып, жоокерлерге үлгү болушту. 1945 жылдын 9 майында советтик армиянын Берлинди басып алышы жана Германиянын толук багынып берүүсү менен аяктаган. Бул жеңиш эмнени билдирген? Фашизмге каршы чоң жеңиш болду. СССРдин эли, анын ичинде кыргызстандыктар өз жандарын аябастан салым кошушту. Бул күн улуу жеңиш күнү катары ар жылы 9 майда белгиленип келет. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий, поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий, поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Институттун профессордук окутуучулар жамааты үчүн улуу ата мекендик согуштун майданында оор сыноолордун жана оорду толгус жоготуулардын жылдары болсо, ошол эле мезгилде бул катаал жылдар илимий педагогикалык тажрыйбанын жаралуу, өнүгүү жана топтоо доору болуп калды.
1951-жылы 24 майда СССР Министрлер Советинин 1759 номерлүү токтому чыкты. Жолдоштор, СССРдин Министрлер Кеңеши токтом кылат. Фрунзе шаарындагы Кыргыз пединститутунун базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлсүн. Университет алгач 5 факультет менен ачылган. Алар филология факультети, тарых факультети, физика-математика факультети, геология-география факультети, биология-кыртыштануу факультети болгон. Ал эми 1951 жылга студенттерди кабыл алуу планын университеттер боюнча башкы башкармалык 400 адамга белгилеген. Университеттин ачылышы республикада жогорку окуу жайларын окутууну таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдү. Эл чарбасынын тармактарын, мектептерди, орто атайын жана жогорку окуу жайларын, ошондой эле мамлекеттик органдарды камсыз кылуу үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого кеңири жол ачты. Окуу жай 1951-1972 жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп иштеп келген болсо, андан соң 10 жыл, тагыраак айтканда 72-82 жылдарда СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп аталышы өзгөртүлгөн. Дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн өлкөлөрүндө улуттук статусу мамлекеттик деген салттык мааниге ээ экенин эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2002 жылдын 11 майындагы жарлыгы менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети кылым карыткан тарыхы бар, улуттун уңгусу, мамлекеттин сыймыгы катары жогорку окуу жайларынын көч башында туруп, өлкөнүн ички өндүрүшүнө, муктаждыгына жогорку квалификациядагы адистерди даярдап берген бирден бир ири жана абройлуу жогорку окуу жайы. Улуттук университет өлкөнүн жана дүйнөлүк илимди өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келген илимдин, билимдин куттуу ордосу. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен университет улуттук макамына ээ болгон. 2002 жылы улуу ойчул Жусуп Баласагындын аты ыйгарылып, өлкөбүздүн жогорку окуу жайларынын көч башы катары билим, илим жолунда байсалдуу жолун улап келет. Учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасындагы негизги жогорку окуу жайы, автономдуу билим берүү илимий түзүм болуп саналат. Университеттеги башкаруу, окутуу, тейлөө системасы өзүнүн бай тажрыйбасын эл аралык билим берүүнүн мыкты моделдерине ылайыкташтыруу жана заманбап технологияларды колдонуу менен ишке ашырат. Азыркы тапта университеттин окуу процессине 1576 профессордук окутуулук курам тартылып, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиктери, корреспондент мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттары, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкерлер, илимдин докторлору жана илимдин кандидаттары үзүрлүү эмгектенүүдө. Бул көрсөткүчтөр КС мейкиндигине кошулуу үчүн эл аралык деңгээлдеги басылмаларга макалаларды чыйрак даярдоого жана жарыялоого зор мүмкүнчүлүктөрдү бере турган илимий пайдубал болууда. Университетте 30 000 жакын студент, 258 адистик жана билим берүү программалары боюнча билим алып, ал программаларды 14 институт, 13 факультет, 3 колледж, орто кесиптик билим берүү бөлүмү, 4 орто жалпы билим берүү программасы, 57 кафедра, 33 билим берүү программа, 1 тил академиясы ишке ашырууда. Каракол, Нарын, Талас жана Ош шаарларында университетибиздин филиалдары жайгашкан. Улуттук университет аспиранттарды жана докторанттарды даярдоону илимдин 15 тармагы жана 70-тен ашык илимий адистиктер боюнча жүргүзөт. 13 диссертациялык кеңеш, 47 адистик боюнча кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоону уюштуруп келет.
илимий изилдөөлөрдүн сапатын өркүндөтүү жана өндүрүш менен байланыштыруу, ошондой эле илимий изилдөөлөрдөгү интеграцияны камсыз кылуу максатында 11 борбор жаңы уюштурулуп иш алып барууда. Жусуп Баласан атында Кыргыз Улуттук университети 2022 жылы өзгөчө макам алуусунан тартып, изилдөөчүлүк университет моделин тандап, илимий изилдөөчүлүктүн негизги принциби катары илим өндүрүш жана илимге чегерилген каражаттардын кайтарымдуулугун көздөгөн монетаристтик иш аракеттерди жүргүзүү баштады. Учурда университет 280ден ашык жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташып, айрымдары менен кош дипломдук стандарттарын ишке ашырып баштаган. Акыркы жылдары университеттин инфраструктурасы, окуу корпустары, жатаканалары, спорт аянтчаларын оңдоп түзөө иштери, ошондой эле айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, риетке келтирүү иштери алгылыктуу жүрүп жатат. 2025 жылы университетибиздин 100 жылдык мааракесин масштабтуу, ар тармактуу белгилөө иш-чараларына даярдыктар жүрүүдө. Биз мыкты өзгөрүүлөргө даяр. Борбор Азиядагы дүйнөдөгү алдыңкы университеттерге катарлаш болууга, 100 жылдык тарыхыбыз, интеллектуалдык, илимий техникалык потенциалыбыз, адамдык ресурсубуз, чоң каалообуз жана зор максатыбыз бар Кыргыз Улуттук университетибиз. Мына биз бул жолду улаган сиздердин сүйүктүү студенттериңербиз. Сөз университетибиздин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Докторбек Токтосартовичке. Жана Кыргыз Улуттук университетинин кесиптик бирлик комитетинин төрагасы Кубанычбек Сатарович Жумабековго берилет. Бүгүн биз жыл сайын белгиленүүчү Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университеттин туулган күнүн майрамдоо үчүн чогулуп отурабыз. Бүгүн бизде өзгөчө майрам, анткени биздин сүйүктүү университетибиздин быйылкы жылы 100 жашка чыгып жатканы, бул юбилейлик майрамдын биз майрам эле эмес, жалпы мамлекетибиздин, элибиздин майрамы, себеби республикабыздын жогорку билим берүү системасынын өнүгүшүнүн кылымдын тарыхын чагылдырылган мамлекеттик маанидеги майрам. Өткөн 100 жылдын аралыгында биздин университет мамлекетибиздин башкаруу тармагында эле эмес, экономикасында, илимде, билим берүүсүндө, маданиятында жана спорттук жетишкендиктери үчүн Кыргыз мамлекетине 190 миңден ашуун адистерди даярдап, алардын дээрлик көпчүлүгү өзгөчө бийиктиктерге жетишүү менен өлкөбүздүн жана калкыбыздын атын алыска угузуп келишет. Тагыраак айтканда, университетибиздин бүтүрүүчүлөрүнүн 5-өө Кыргыз Республикасынын баатыры, 3-өө Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры, 11-и Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, 41 адам Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу жана эл акыны деген ардактуу наамдарга ээ болушса, 2 бүткүл дүйнөлүк олимпиада оюндарынын чемпиондору болушкан. Жалпы өлкөбүз боюнча Кыргыз Республикабыздын эл мугалими деген ардактуу наамга ээ болгон 24 залкар педагог болсо, алардын 16сы биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү болуп эсептелинет. Өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгон соңку 30 жылдан ашуун мезгил ичинде атпай журт үчүн зор кызмат өтөп келе жатат. Университет заман талабына ылайык жаңы багыттарды өздөштүрүп, жаңы адистиктерди ачып, эл чарбасынын бардык тармактары боюнча заманбап кадрларды даярдоо жолуна түштү. Бүгүнкү күндө университетте 30 миңден жакын студент 258 билим берүү жана илим багытындагы программалар боюнча окуу жатышат. Тагыраак айтканда, бакалавриатта 51, магистратурада 53, классикадагы үлгүдөгү 5 жылдык билим берүүдө 9, орто кесиптик билим берүүдө 22, жана кошумча билим берүүдө 34, профессионалдык билим берүүдө 5, PhD'де 16 программалар боюнча билим алып жатышат. Ал эми илимдин
47 багыты боюнча 70 адистикте изденүүчүлөрдү, аспиранттарды, докторанттарды даярдоо менен университетибиз бул багытта өлкөбүздөгү алдыңкы орунда турат. Даярдалган изденүүчүлөр, аспиранттар жана докторанттардын илимий иштерин баалап баа берүүдө, коргоого алып чыгуу үчүн университетте бүгүнкү күндө 14 диссертациялык кеңеш иш алып барууда. Бул фактынын өзү республикабызда дагы илимий педагогикалык кадрлардын негизги курамы ушул улуттук университет экендигин айгинелейт. Бүгүнкү күнү биздин университет республикабыздагы жогорку деңгээлдеги мыкты илимий педагогикалык кадрлар топтолгон окуу жай болуп эсептелинет. Университетте Улуттук илимдер академиясынын анык мүчөлөрү, академиктер, мүчө корреспонденттер, кыргыз эл жазуучулары, эл артисттери, илимдин жана билим берүүнүн эмгек сиңирген ишмерлери, кыргыз мамлекеттик сыйлыктардын лауреаттары жана ошолордун арасында 163 илимдин доктору, 569 илимдин кандидаттары эмгектенишүүдө. Айрыкча соңку жылдарда университет өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлдү десем жаңылышпайм. Улуттук университет дүйнөлүк билим берүү процессинде жандуу интеграцияланып, Россия Федерациясынын, Кытай Эл Республикасынын, Франциянын, Германиянын, Туркиянын, Кореянын, жакынкы коңшулаш өлкөлөрдүн жана башка көптөгөн мамлекеттердин жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышып, алардын айрым жогорку окуу жайлары менен кош диплом берип, адистиктерди даярдоого жетишти. Окуу процессин жакшыртуу, студенттердин социалдык абалын жакындан кам көрүүгө багытында көп иштер жасалууда жана жасалып жатат. Университетибиз мамлекет алдындагы, атпай журт алдындагы милдетин татыктуу аткаруу жолунда бара жатат десем жаңылышпайм. Урматтуу университетибиздин профессордук окутуучулук курамы, аспиранттар, магистрлар, студенттер, коноктор бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыбыз менен чын дилимден куттуктаймын. Алтын уям менин улуттук университетимдин бүгүнкү юбилейлик туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жалпы жамааты, кымбаттуу студенттер, кадырлуу коноктор. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профсоюз комитетинин атынан бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап, терең урматым менен кайрылып жатам. Бүгүн биз 100 жылдык даңктуу тарыхы бар университетибиздин чоң майрамын белгилеп жатабыз. 1925 жылы түптөлгөн Кыргыз агартуу институту, андан кийин Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту, Кыргыз мамлекеттик университети жана бүгүнкү күндө Жусуп Баласагын атына Кыргыз улуттук университети болуп, республиканын илимий жана маданий борборуна айланып келди. Ушул 100 жыл аралыгында университетибиздин не бир маанилүү иш-чаралар өткөрүлдү. Илимий конференциялар, эл аралык форумдар, чыгармачыл жана маданий фестивалдар, спорттук мелдештер. Бул иш-чаралар биздин университеттин өсүшүнө жана дүйнөлүк билим мейкиндигине татыктуу орун ээлешине өбөлгө түздү. Жусуп Баласагын атына Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси кут болсун. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, бакубат турмуш, эмгекте ийгилик жана илимде жаңы ачылыштарды каалайм. Майрамыңыздар менен. Мына бүгүн сүйүктүү мекенибиздин жогорку билим берүүдөгү жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодогу өлкөбүздүн ишеничтүү тиреги болгон Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин туулган күнүн менен чын дилибизден, жалпы биздин коллективдеги менин кесиптештеримдин атынан бардыгыңыздарды куттуктаймын. Урматтуу коллегалар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушунун баары биздин ынтымактын, биздин улуттук университеттин жетекчисинин бир туура ишти уюштуруусунун негизинде болуп жатат деп ойлойм. Абдан жакшы иштер болуп атат биздин Кыргыз Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте. Бардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Кудай буйрса, мына биздин 100 жылдык тарыхыбызда жаңы биздин корпусубуздун
курулушу башталып атат. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык.